саясий жолумду мен ойлойм барыбыр ошол мечитке барганымдан башталдыбы депчи. Анткени мен эми өзүм намаз окубаган менен дин эркиндигин, динге ишенген адамдардын прогрессивдүү роль ойной ала турганын, дин биздин улуттук идентификация болгон иденттүүлүгүбүздүн бир чоң бөлүгү экенин ошону менен айтабыз дедик да. Компартияга башка каршы кое турган ал кезде мындай уюшулган күч жок эле. Анан ошол окуялар болуп эле мен уже шайлоого мындай даяр болдум. Жок, даяр болуп калдым. Даяр болуп эле. Мен азыр ушуну атайын жасагандай болом да, ал жерде атайын эмес, ушу жашай бергенбиз. Анан мындай карасам шайлоого даяр болуп калыптырмын. Койдум, 11 адам койду. Биринчи турдан 70 канча процент алып, биринчи турдан өткөм. Bir aylığım ketken. Bir айлык менен 150 сомдой.